Акыркы мезгилдерде Бишкек шаарынын абасынын сапаты коомчулукта өзгөчө көп талкуулануучу маселелерден болуп келет. Ошондон улам бүгүн абанын булганышы боюнча мамлекеттик бир топ органдар маалымат жыйын өткөрүштү. Жыйында ар кимиси өз кызматы боюнча жооп беришип, аба булганып жатат деген көрсөткүчтөр туура эмес болуп жатат деп билдиришти. Вы поймите, мы ничего не скрываем, мы ставим вопрос, да, есть, у нас превышение есть, с этим надо бороться. Ну, надо давать правдивую информацию, а не работать на себя. Нужно, чтобы было вчера превышение, ему нужно видеть, что сегодня происходит. Ну, я же говорю, в 9 утра вы можете зайти на сайт гидромета, и каждое утро выставляется, какой на сегодняшний день есть показания с автоматического сканс гидромета. Макул бул мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү айткандай, көрсөткүчтөн бир аз ашып аба жан кейтерлик деле булганбасын дейли. Бирок жакында эле интернет булактарында жарык көргөн абанын булганышы боюнча мэрия маска кийүүнү сунуштайт деген билдирүү тууралуу берилген суроого жооп берип жатып, бул такталбаган маалыматты мэрия сунуштабай эле турат деп чыгышты. Бул суроого Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана мэриянын өкүлү да такалып жооп бере алган жок. Мэриянын пресс-службасы ал маалыматты эле жөн жерден алынбайт. Бизде деген мамлекеттик өзүнүн кызматтары бар. Мамлекеттик кызматтардын кандай заключение чыгарып мэрия тарапка сунуш киргизилсе, ошол эркини мэрия тарап колдоп, канаанан элге жеткирүү ишин жүргүзөт. Ал эми Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлүнө масканын кайсы түрүн кийиш керек, канча түрү бар, кайсынысын сунуштайсыз деген суроого жооп бере албастан башка сөзгө бурду. Масканы кийген, масканы бардык жерде кие бербейбиз. Бул когда смог болгон кездерде деле аба булганып смог болуп туман болгон кездерде гана маска кийилет. А так калган учурларда андай маскалар кийилбейт да. Маска бул, значит, хлопчатобумажныйдан деп бөлүнөт, хлопчатобумажный. Ошондой гана маскаларды кийгенге болот, а так башка маскалар, респираторлор бияка колдонулганга болбойт да. Эмнеси болсо да бул медициналык масканын тарыхы бүгүнкү күн менен жазылып бүтпөй улана турганы анык болуп калган өңдүү. Шаар тургундарыбыздын пикирин сураганыбызда маска кийүү боюнча баарында эле маалымат бирдей эмес болуп чыкты. Эми ооруп бүткөнчө тааныш керек да. Аптекадан сурап алсарбы, негизи буну канча саатка чейин тааныш керек, тагыныш керек? 20-15 мүнөттөй эле керек. Да, оюнча. Ошол масканы азыр канча убакыттан бери тагынып жүрөсүз? Азыр жарым саат болду. Негизи кайсы маалда алмаштыруу керек экенин билесизби? Кайсы маалда жарым сааттан кийин алмаштырыш керек. Негизи эле түрлөрүн билесизби? Көп колдонуш керек же 2 саат сайын алмаштыруу керек? Негизи эле ошол масканын канча түрлөрүн билесиз? Пока 2 түрүн билем. Бирөөсүн 1 саат, жарым сааттан алмаштырып туруш керек. Мындан кымбаттырагы бар. Алар 1 күнгө жетет. Бир мектепке баргандан кийин келип ыргытабыз. Ошондо барып келгенче жарым күн өтүп кетет да турабы? Ошого чейин тагынып жүрө береби? 3 саатка да. Өзү канча саатта алмаш керек? Маска канча түрлөрүн билесиз негизи? 2 түрүн эле билем, мына көөгө болот, карасы болот. Кыскасы, ким кандай ойлосо да бул темага факт кежи мындан ары да көз салып турары анык.